Ошол күнү Головкин Борбордук аткаруу комитетинин бактын жыйынына шашып жатты. Бактан келип, бабырап көп сүйлөп, мээсине чай кайнаткан өкүлдү узатканына сүйүнгөн башчы ал чыгып кетери менен өөх деп эменден жасалган оор отургучуна бир мүнөттөй шалдай отуруп жеңилдене дем алды. Головкин иш аракеттин адам эле. Эзиле сүйлөгөндөрдөн тез эле чарчап кетчү. Бирок өзү сүйлөсө тилинен чаң чыгып, угуп отурган адамды заматта арбап алган чечендиги бар эле. Азыр саат 12-де эл комиссарлар советинин же эл оозунда кеңири айтылгандай Совнаркомдун төрагасы Рахман Жусупов бактын алдында Кыргыз АССРнин абалы тууралуу кеңири отчет бермек. Бул өтө маанилүү жыйын. Головкин шашыла саатын карап алып, терезе тарапка басты. Төмөндө имараттын алдында анын кызматтык унаасы көрүнбөйт. Шишкин кайда болду экен? Деди ал. Мен жыйынга чыгышым керек эле. Анан дароо үстөлүнө кайтып келип, катчысына байланышты. Мага Иманбаев келип жатты беле жана? Ооба жолдош Головкин. Шашылыш кирем деп жаткан, бирок Нарбозовдун иши менен кеттим деп чыгып кетти, деди Либерман адатынча токтоо үнү менен. Дагы эле баягы Нарбозовпу? Кыжырдана трубканы кайра таштады. Сагалы Нарбозов дегендин кызы шакиртинин жашоосуна пайда болгондон бери анын дагы кошо тынчы кетчү болду. Жоодардын жүрүм туруму таптакыр өзгөрдү. Ээн баш, бир тил укпаган кызматкерге айланып бараткансый. Ошол маалда эшикти жулка тартып айдоочу Шишкин өзүн жогото дабдырап кирип келди. Корккондон көздөрү алайып кетиптир. Жолдош Владимир Сергеевич, Шишкин калчылдай, сиздин унааңызды Жодар Иманбаев сиздин өзгөчө буйругуңуз менен деп шашылыш оперативдик ишке айдап кетти. Головкин бир саамга таң кала түштү. Иманбаев менин атымды жамынып, менин машинамды уурдап кеттиби? Айбан десе, ичинен катуу сөгүнүп алды. Андан ары эмне кылаарын билбей делдирей түштү. Көз көрүнө бул эмне деген тартип бузуу? Жок, бул ачыктан ачык саботаж. Жана менин бийлигиме шек келтирүү, деди ал жаалы кайнап. Бирок айдоочунун көзүнчө өзүн кармап токтоо болууга аракет кылды. Азырынча жигиттин чын эле эмне иш менен анын унаасын айдап кеткенин так билбегенден кийин ызы чуу кылуунун кереги жок деп жатты ичинен. Анан калса Иманбаев жаман ишке барбасына ишенчү. Канча жылдан бери жигитти 5 манжасындай таанып билет. Машинасын сурабай айдап кетсе, демек ошончо маанилүү иши болгон чыгар. Болуптур, деди анан кыжаалат болуп жатканын сездирбей, тезинен мага башка унаа таап кел. Анан калчылдай өңү күлгө чапкан өпкөдөй бопбоз болуп, анын каарынан корккон айдоочу чыгып баратканда артынан кыйкырып калды. Эшек араба болсо да унаа таап кел. Бактын жыйынына кечигип калбайын. Мен аларга 2 унаа алып койгула деп канча жолу айттым, деди өзүнчө сүйлөнүп эсеп кысап бөлүмүнө ачууланып. Эмдикче килейген ОГПнун жалгыз унаа менен калтырышты. Эми араба менен кантип барам? Шайтан алгырдык ай. Кой отурчу, деди анан бир оюнда. Бактын жыйынына жөө басса деле жетер. Бирок ошондо анын кызматкери Сагалы Нарбозов деген байдын иши үчүн унаасын айдап качтыбы? Бактын жыйынына бараарын билип туруп эле ушуну кылдыбы? Аяган көзгө чөп саят деген ушул тура. Карышкырды канча баксаң да токойду карай болуйт. Баары бир тап душманы болсо да болочок кайнатам деп коргоп атабы? Бул анын чекистик этикасына таптакыр туура келбеген нерсе. Буга бирди көрсөтпөсөм элеби? Өзүнүн ким экенин билдирип, асмандан жерге түшүрүп, ордун көрсөтүп коеюн. Ушинтип булкунган Головкин жыйынга чыгып баратып Либерманга катуу дайындады. Иманбаев эгер 2 сааттын ичинде кайтып келбесе, бүтүндөй бөлүмгө тревога көтөрүп издегиле. Кайтып келсе же кармалса, түз эле камакка алгыла. Бирок Либерман, мени кара. Оң кулагың менен да, сол кулагың менен да жакшылап угуп ал. Эгер анын башынан бир тал чачы түшсө, баарыңарды жер менен жексен кылам. Уктуңарбы? Либерман сары муруттарын чычайтып, башчыны жактырбагандай карап узатты. Ал чыгары менен дароо комендатурага телефон чалып, үнүн өктөм чыгарды. Иманбаев келсе 3-чү камерага камагыла. Бул жолдош Головкиндин өзгөчө буйругу. Анан бир саамга токтой калып, ичиндеги ызасын чыгаруу үчүн өзүнүн атынан дагы 1-2 ооз сөз кошту. Чая багыла, көзүнө көк чымын үмөлөтүп, эсине келтирип койгула. Либерман жоодарды деги эле жактырчу эмес.
Жетекчиси Головкиндин эмне үчүн бул жигитке мынчалык жан тартаарын такыр түшүнбөй башы каччу. Бир аз мурда эле Головкин жooдарга сыйлык берип, өзү жашаган үйдөн кызматтык батирде бөлдүрүп берди. Ал эми Либерман болсо аялы менен ажырашкандан бери эски мейманкананын бир бурчунда күн кечирип келет. Бүгүн эртең менен эле ал тамактанып жатканда кабинетинен чыга калган Головкин анын шпроттун калдыгы калган тарелкасын аймап жиберчүдөй жеп жатканын карап туруп: «Нестор, ушинтип эле жүрө бересиңби? Үй алып үйлөнсөң боло», деп катуу айткан эле. Либерман 40 ашып калса да, катчылык ишине зор ынтаа менен берилип, ушунча жылдан бери жалгыз бой кызмат кылып келет. Жooдар кызматтык батир алганда өзү четте калгандай сезилип, ичинен катуу капа болгон. Ал Головкинди абдан сыйлачу, бирок ушул окуядан кийин ичинде жетекчисине карата жашыруун бир таарыныч, ыза пайда болгон эле. Дал ошол ыза бүгүн жоодарды подвалга «аябагыла» деп камоого түрткү берди. Көп өтпөй Головкин бактын имаратына падыша заманынан калган отургучтары булгаары менен капталган үстү жабык фоэтон менен августтун чак түштөгү ысыгына карабай тердеп бурдап жетип келди. Бул арабанын айдоочусу Шишкин кайдан жалдап келгенин да билбейт. Ичинен аны мындай адам таң калаарлык ишке кириптер кылган кызматкерине каны кайнап турса да, сырттан сыр бербөөгө тырышты. Имараттын алдында эл комиссарлар советинин Совнаркомдун төрагасы кийимине чаң жукпаган, туфлиси жалтырап, кайраттуу кара чачтарын бир жагына тараган Рахман Жусупов өзүнүн кара унасынан түшүп жаткан экен. Жусупов анын эски арабадан түшүп жатканын көрүп таң кала сурады: «Жолдош Головкин, унааңызга эмне болгон?» Мотору бузулуп калыптыр, оңдоп жатышат», деди ал сыр бербей колундагы күрөң портфелин кармаган бойдон төраганын жанына ишенимдүү туруп. Жусупов келишимдүү, орто бойлуу, көздөрүнөн акылдуулук менен чечкиндүүлүк көрүнүп турган чыгаан киши эле. Головкинди карап алып: «Жүрүңүз», деп ишарат кылды. Ал жыйын башталганга чейин шаарда курулуп жаткан жаңы заводдун ачылышына барып келе жаткан. Головкин жетектеген ОГПУ юридикалык жактан эл комиссарлар советинин курамына караштуу болгону менен иш жүзүндө Ташкенттеги Орто Азия өкүлчүлүгүнө жана түз эле Москвага, Лубянкага баш ийчү. Ошондуктан ал бул жердеги жетекчилердин көбүн тоготпогондой, өзүн өз алдынча мамлекеттей эле алып жүрчү. Керек болсо алдында бараткан Жусуповдун ар бир кадамы тууралуу, өтө жашыруун деген грифи бар калың папкалар Головкиндин сейфинде тизилип турчу. Жусуповдун артынан карап баратып, папкадагы маалыматтарды эстеди. Дал ушул Жусупов быйыл 1930 жылдын апрелинде Москвага барганда Кремлдеги расмий иштеринен сырткары бүтүндөй Союзду дүңгүрөткөн акын Владимир Маяковскийдин сөөгүн коюу зыйнатына катышкан. Головкинге жеткен жашыруун билдирүүлөр боюнча Жусупов акындын эң жакын адамдарынын бири болгон. Жада калса, Маяковскийдин табытын көтөрүп чыккан саналуу 10 адамдын ичинде ал да бар эле. Андан да кызыгы, Жусупов акындын үйүнө барып, аны адабий мааракеси менен куттуктаганы, Маяковскийдин музасы Лили Брик менен да көпкө маектешкени тууралуу маалыматтары бар эле. Анын Москванын интеллектуалдык элитасы менен мынчалык аралашканына ГПУ тараптан өтө кылдат көз салып жатышкан. Головкин үчүн бул жөн гана маалымат эмес, Жусуповдун канчалык бийик деңгээлдеги инсан экенинин далили эле. Бактын жыйындар залы эчак эле адамдарга толуптур. Залдын төрүндө кызыл мата менен капталган узун үстөлдүн артында президиум мүчөлөрү олтурат. Президиумдун так ортосунда өзүнүн токтоолугу жана карапайымдыгы менен айырмаланган Кадыр Орозов отурду. Анын ак каралаган, кыска алынган сакал муруту, терең ойлуу көздөрү жана үстүндөгү жөнөкөй эле френчи залга өзгөчө бир салмак берип тургандай. Шашпай, алдындагы кагаздарды реттеп, анан залга көз жүгүрттү. Анын көз карашында аталык мээрим менен катар ошол катаал мезгилдин бүтүндөй жүгү сезилип тургандай. Саат так 12-ни көрсөткөндө ал ордунан жай туруп, жыйынды ачык деп жарыялады. «Жолдоштор», деди Орозовдун жай бирок залга жаңырган коңур үнү. «Бүгүнкү күнү биздин республика үчүн оңой эмес. Алдыбызда чоң милдеттер турат. Эл комиссарлар советинин төрагасы Жолдош Жусупов бизге өлкөдөгү абал, өзгөчө айыл чарбасы жана коопсуздук маселелери боюнча кеңири отчет берет. Сөз сизде болсун, Рахман Жусупович». Орозов кайра ордуна олтуруп, төрагага ишенимдүү карап койду.
Ал анын жаштыгына карабай, анын акылына жана эркине ишенчү. Эл комиссарлары менен бир катарда алдыңкы орунда отурган Головкин колундагы портфелин бекем мыкчый. Бир колу менен эгин таянып, Жусуповдун ар бир сөзүн эмес, ар бир демин аңдып калгандай дымырап калды. Зал бир саамга тым-тырс боло түштү. Жусупов трибунага шартылдай басып келип, тегерек кара көздөрү менен залды бир карап алып, баяндамасын баштады. Жалпы союздук пландын негизинде иштелип чыккан республиканын биринчи 5 жылдык планы 1929 жылдын 10 декабрында кабыл алынып, 1930 жылдын февралында СССРдин эл комиссарлар совети тарабынан бекитилген. Бир аздан кийин Жусуповдун өктөмүнү кулагына алыстан угулгандай болуп, Головкиндин оюна кайрадан кызматкери түштү. «Кайда жүрөсүң, акмак?» деди ал ичинен кайнап. Көңүлүнө жамандык келе баштады. Эгер Жуудар ушул бойдон дайынсыз жоголуп кетсечи? Өзү тарбиялаган шакиртинин мындай жорукка барганы, анын тил албастыгы бүтүндөй аппаратка билинип, атүгүл Москвага чейин жетип калса, бул Головкиндин карьерасы аяктады деген кеп. Көптөн бери катчысы Либерман ага көзү түз эмес экенин, ичине бир нерсени түйүп жүргөнүн чекистик туюм менен байкап жүрөт. Кой, Жуударга ашыкча сыйлык берип, батир бөлүп, катчынын кыйыгына тийип алдым окшойт, деп сарсана боло түштү. Либерман өңдүү эски гвардиянын карышкырлары мындай нерсени кечиришпейт. Азыр Жуудардын катасы Либерман үчүн Головкиндин ордун солкулдатууга эң сонун шылтоо болуп бербес экен. Головкин өзүнүн жаман ойлорунан алаксыш үчүн кайрадан Жусуповдун баяндамасына көңүл бурууга аракет кылды. Кыргызстанда индустриалдаштыруу өтө оор шартта өтүп жатат. Кыргыз калкынын көчмөн турмушта жашашы, патриархалдык мамилелердин үстөмдүк кылышы, социалдык укладдын начардыгы, калктын сабатсыздыгы жана тап душмандарынын каршылыгы бул саясатты турмушка ашырууга залакасын тийгизүүдө. Совет өкмөтү 1926-27 жылдары Кыргызстандын өнөр жайы үчүн бөлүп берген 3 миллион рубльдан тышкары мамлекеттик банк тарабынан көп жылдык кредиттер берилди. Натыйжада 1926 жылы шире чыгаруучу завод, 1927 жылы тери иштетүүчү завод, Интергильпонун сукно фабрикасы, Кара сууда пахта тазалоочу завод, Оштогу жибек завод, Фрунзедеги типография жана 2 тактай завод ишке кирди. 1927-28 жылдан тартып өлкөдө 33 ишкана иштеп жатса, алардын ичинен 14-ü ири завод, калгандары фабрикалар. Быйыл Түркстан, Сибир, Турксиб темир жолунун бүтүшү өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө чоң роль ойноп жатат. Кыргыз АССРнин эл чарбасынын бардык тармактарына өнүгүүдө жумушчулардын катары көбөйдү. 1926 жылдагы бүткүл союздук эл каттоонун негизинде жумушчулардын саны көбөйгөндүгү маалым болду. Кыргыз АССРнде мынау 5 жылдыкта 41 жаңы өнөр жай ишканасынын ишке киргизүү зарыл. Алардын ичинен Фрунзедеги металл иштетүүчү заводду, эт комбинатын, канттагы кант заводун, Фрунзедеги ун комбинатын жакын арада ишке киргизүү негизги биздин максатыбыз. Биринчи 5 жылдыкта Кыргызстанда 11 чоң жана кичине электр станцияларын ишке киргизүү кажет. Чүй гидроэлектростанциясын курууга каржат табуу керек. Анын курулушу элдин маданий жактан өнүгүшүнө, өнөр жайды көтөрүүгө жакшы түрткү болот эле. Мындан тышкары, Кыргыз АССРи биринчи 5 жылдыкта Орто Азиянын көмүр менен камсыздоочу ири база болушу керек. Нефтинин, сурманын, сымаптын, мышактын ири кендери изилдениши зарыл. Түстүү жана сейрек кездешүүчү металлдарды чалгындоо иштери жүрүүдө. Жеңил өнөр жайында жибек жана пахта заводдорунун ишке кириши менен. Бул баяндаманы угуп отурган Головкин залдагы ысык абадан улам көз илинип кетейин деп араң олтурду. Өзүн алаксытып, президиум тарапты тикей карады. Тигине маңдайынан аккан терини арчып отурган бактын төрагасы олуттуу жүз менен жанындагы ордун басарына бир нерселерди шыбырап башын ийкеп жатат. Головкин алдындагы отчетун көз жүгүртүп, өзү кылган иштер боюнча бакка жооп берүүгө даярданып отурду. Бирок аңгыча кайрадан Жуудар менен алгачкы жолугушкан күнү эсине түштү. 1918 жыл. Головкин Орто Азияга дал ушул жылы жаңы эле келген эле.
Кокондогу согуш жаңыдан эле аяктап жаткан кез. Революцияга чейин бул жерде 11 ири банк, толгон токой соодагерлер менен өнөр жай ээлери бар болчу. 1917 жылдын 27 ноябрында Мустафа Чокай баштаган Туркестан автономиясы жарыяланып, Эргаш Корбашы кол башчы болгон. Бул өз алдынчалык совет бийлигине жаккан жок. 12 февралда Кокондо башталган салгылашуу 10 күнгө созулуп, абдан кандуу өттү. Акыры Ташкенттен Федор Колесов баштаган Кызыл армия келип, автономияны талкалады. Чокай чет өлкөгө качып, Эргаш Башкиртке жашынды. Бирок тынчтык орногон жок. Темир жолдор жардырылып, пахта заводдору өрттөлүп, кеңеш бийлигин жактоочулар менен аяосуз кармаш жүрүп жатты. Дал ошол күнү Головкин мурдагы соодагерлер жыйынынын имаратында болчу. Кокондо алышканы кызуу майрамдап жатышкан. Залда дүйнөлүк революция жеңгенге чейин куралды таштабоого чакырган, аңызга айланган командирдин жалындуу сөзүнөн кийин жоокерлер «Ура!» деп кыйкырышты. Толкунданып алган жигиттер имараттын кооз шыбын көздөй винтовкалардан от чыгарышты эле. Кымбат баалуу люстралар талкаланып, жерге бырын-чырын түшүп жатты. Анан уудуу түшүп, Интернационалды ырдап киришти. Тургула, каргыш тийгендер, ач калгандар жана кулдар, ачууланган аң сезимибиз кайнап, өлүм согушуна биз даяр. Дал ушул маалда келген комендант Миронов ага бир кагаз тапшырды. Ачса, Гүлчөдөгү чепке жөнөтүү тууралуу буйрук экен. Ошол эле күнү Головкин Алайды карай жолго чыкты. Кокондон 40 чакырым алысыраак бир кыштакка жете келишти. Дубалдары топурак менен согулган бозоргон кыштак. Чарчап чаалыгып, күн бою тынбай жол жүргөн кошуун айылдагы бир аксакалдын саман менен жабылып, топурактан курулган узун сарайында түнөп калышты. Эртең менен таңкы даамсыз ууга келген Головкин өзбек салты боюнча кайра-кайра сыйлап бере берген чайдан ичип, палоодон жеп, кайтып келери менен жоокери Савицкий шашыла алдынан чыга келди. Головкиндин мурунку жардамчысы Зайцевдин колуна ок тийип ооруканада калган эле. «Жолдош командир, сизге жаңы жардамчы таап келдим», деди Савицкий жан алык албай сүйүнүп. Аны Жети суу полкунун командири Громов өзү жибериптир. Анан нарыракта турган Бозуланды «Эй, Иманбаев, бери кел!» деп чакырды. Ашып кетсе 13-14 жаштагы бала экен. Үстүндөгү боз гимнастеркасы өзүнө чоң келип, жакасынан арык мойну шалкылдап тургандай сезилди. Бирок бети ак жумал, капкара көздөрү жалындап, кишини тайманбай тиктейт экен. «Эй, сени армияга ким алды? Жашың жете элек го. Бул жерде эмне кылып жүрөсүң?» деди Головкин таң калып карап. Бозулан тартынбай «Мен өз ыктыярым менен кошулгам. Командир Громов мени адегенде ат багуучу кылып алган, анан армияга кызмат кылып бер деди», деп жооп берди. Головкин Савицкийге ачууланды. «Колунан эмне келет мунун? Бул баланы мага жардамчы болот деп кантип уялбай берип жатасыңар? Бир күнү курал тазалайм деп жатып, өзүн атып алсачы? Алып кеткиле, кереги жок». Бирок Савицкий көгөрүп туруп алды. «Жок, бул куралды эң тажрыйбалуу аскерлерден да мыкты тазалайт. Көрсөңүз, өзүңүз карап көрүңүз. Кана, көрсөтчү», деди балага карап. Жоодар сарайдын жанындагы Головкиндин орус рысак атынын жанына барып, ат шаймандарын, куралдарын кандай иреттеп койгонун көрсөтө баштады. Баары дапдаяр эле. Головкин ишенбегендей басып келип, өзүнүн карабинин, кылычын жана ат баштыктарын текшере баштады. Биринчи эле карабинди колуна алып, бекиткичин тартып, октолуучу жерин текшерди. Анан кылычтын мизин текшерип, жарыкка салып карады. Бирок эч кандай кемчилик таба албай, нааразы боло түштү. Жаш бала аны карап жылмайып койду. Ошол көз ирмемде Головкиндин көзүнө революцияга чейинки оор күндөрү эске түштү. Түрмө кызматкерлери таң аткыча кыйчылдатып, жыгаштарды аралап, алар жаткан абактагы короого дарга суучу түркүктү жасап, эртең менен иниси Павелды бир топ бейкүнөө кишилер менен кошо дарга асышып, Головкиндин өзүн сүргүнгө айдашкан эле. Бул Головкиндин эң чоң жоготуусу эле. «Павлик», деди ал ичинен шыбырап. Балага тигилип карады. Жоодардын жалындаган көздөрү инисинин көздөрүнө ушунчалык окшош эле. Бирок инисинин көздөрү көгүш эле. Мунун көздөрү капкара болгону менен баары бир көз карашы Павелдикине окшоп турду. «Атың ким?» деди анан үнү жумшара түшүп. «Жоодар, ат баштыкты иреттедиңби?» деп сурады Головкин сынагандай. «Ооба, алып чыгып көрсөтөйүнбү? Же ичинде эмне бар экенин айтып берейинби?»
деди Бузулан үнү шаңкылдап. Айтып берчи, деди Головкин. Жooдар шакылдап айтып кирди. Булгардан жасалган ат сугаруучу чака, аркан, кишен, ат тарагыч, өтүк жана кийим тазалоочу щеткалар, 4 така жана такага кагылуучу 10 мык, атка сулуу берчү жем баштык, кургатылган нан, сухарлар жана туз салынган 4 баштыкча, өтүктүн кончуна салып жүрүүчү бычак, ийне жип, карабин үчүн 51 ок, бир огу ашыкча экен. Чылгоо жана буторогучтар, жылуу байпактар, кышкы фуражка, кур, кошумча гимнастерка, шалбар, алмаштыруучу иш кийим жана болду, токтот, деди уялганынан кулагына чейин кызарып кеткен Головкин. Ал бул баланы мынчалык майда чүйдөсүнө чейин санап чыгат деп күткөн эмес эле. Ич кийимдерине чейин айтып жатканы тажрыйбалуу командирди бир аз ыңгайсыз абалга калтырды. Мындан ары куралдарды гана тазалайсың, бирок баштыкка тийбе, уктуңбу? Деди анан буйрук берип. Жарайт, жолдош командир. Сен аттын сырын билет деп жатты элең, кана, менин атымды сынап көрчү, деди Головкин баланын дагы эмне билерин билгиси келип. Жooдар Головкиндин 4 аягы тыбырчылап турган аргымагын айланып карап чыкты. Жолдош командир, сиздин атыңыз орус рысагы. Накта Орлов тукуму экен. Холкасы 35 вершок. Тулку бою 32 вершок, салмагы 25 пуддай чыгат. Катуу бастырууга болбойт. Бирок бул жердин абырайына эбак эле көнүп бүтүптүр, деди бала шартылдап. Головкиндин оозу ачыла түштү. Ал мындай тактыкты чоң кишилерден да уккан эмес эле. Эй, сен бала мели балесиң го? Деди ал таң калганын жашыра албай. Чоң кишини кичирейтип койгондой сүйлөйт экенсиң. Менин ата бабасы өмүр көрбөгөн Орто Азияга ВЧКнын аскери катары келген эле. Петроградда 1917 жылдын 7-ноябрында аскердик төңкөрүштөн улам Керенскийдин убактылуу өкмөтү кулатылган. Ленин баштаган большевиктерге талкаланган армия, өлүп бара жаткан флот жана толук кыйраган мамлекет мураска калган эле. Мамлекеттик кызматкерлер жаңы бийликти тоготпой ишке чыкпай коюшту. Атамандар Дутов менен Каледин көтөрүлүш чыгарып, Петроград менен Москваны, Сибирь жана Кубандан келүүчү азык түлүктөн ажыратып жатышкан кез болчу. 1917 жылдын 19 декабрында Ленин Феликс Эдмундович Дзержинскийге шашылыш кат жазып, контрреволюционерлерге жана саботажчыларга каршы өзгөчө чараларды көрүүнү сунуштады. Ошол күндүн эртеси 20 декабрда Дзержинскийдин баяндамасынан кийин ВЧК контрреволюцияга жана саботажчыларга каршы күрөшүү боюнча бүткүл Россиялык өзгөчө комиссия түзүлдү. Анын кызматкерлери эл арасында ЧКчы же чекист деп аталып калды. Падышанын жандармдарына кеги бар Головкин бул жаңы түзүмдү жан дили менен кабыл алган. Эниси кичинекей Павлик дарыга асылган кезде ал болгону 10 жашта болчу. Эгер ал тирүү болсо, азыр так ушул жоодардын курагында болмок эле. Кана, жардамчы кылып алып калмай болдукпу? Деди жанына кубанып келген Савицкий анын оюн бөлүп. Камбыл бала көрүнөт. Головкин унчукпай башын ийкеп басып кетти. Павлик, деди ал ичинен, менин пашам кайтып келди. Эми сени эч кимге бербейм. Ошондон кийин ал жоодарды жанынан чыгарбай, өз баласындай тарбиялап алды. Кычыраган кыштын бир күнүндө Головкин 15 чегарачы менен алайда күзөттү эле. Түнкү асмандын жылдыздарын санап жатып, жоодардын жаңы келген жаш жоокер Осмоновго кеңеш берип жатканына кулагы чалып калды. Эгер огуң түгөнүп калса, кылыч менен чабууга туура келсе, бул ыкманы колдоносуң, деди жooдар Осмоновго аптыга. Душманга карай чаап бара жатканда, ал сени ийинден ылдый чабат деп күтөт. Сен болсо, кылычыңды заматта өзөңгүгө карай ылдый түшүрүп, аттын жалына жабыша кал. Душман сени коркуп кетти деп ойлоп, куралын көтөргөндө сен чалгындай тездик менен кайра түзөлүп, кылычыңды алдыга шилтеп, аны сайып өт. Бул ыкма эч качан жаңылбайт. Сонун экен, деди Осмонов суктанып. Бул ыкма менен канча кишини сулаттың? 7 кишини, деди жooдар ээнин кошуруп. Головкин чыдай албай сөзгө аралашты. Кудайды карап калп айтсаң боло, оолум. Сен качантан бери кылыч чаап калдың эле? Громовдун полкунда жүргөндө эле, командир, деди жигит олуттуу карап. Дал ошол маалда чуу чыгып, алардын тобун басмачылар курчоого алды. Салгылашуунун аягында жooдар менен Головкин гана тирүү калды.
Бутуна ок тийип жарадар болгон Головкинди Жуудар коопсуз өңкүргө сүйрөп кирип, жашынып жатып аман калышты. Эртеси күнү жигит өзүнөн 2 эсе оор Головкинди жонуна көтөрүп 9 чакырымдай жолду жөө басып, күндүз жашынып, түнкүсүн жолго чыгып отуруп, ооруканага жеткирди. Командирин аман эсен тапшыргандан кийин гана ооруканада өзү да эси ооп жыгылды. Азыр жыйында отурган Головкиндин жүрөгү зырп этип кетти. Ошол күндөрдү эстегиси келбегендей көзүн бекем жумуп алды. Ошондо мени өлүмдөн сактап калганың үчүн азыр мени маскара кылууга акым бар деп ойлоп жатасыңбы, Иманбаев? Головкин ачуусу дагы деле басыла элек болчу. Ачуусуна карабай, ал бактын жыйынында өлкөдөгү таптык күрөштүн абалы жана чек аранын коопсуздугу тууралуу өз отчетун ийгиликтүү окуп бүттү. 3 саатка созулган жыйын аяктаганда анын оюнда бир гана нерсе турду. Жуудар келди бекен деген суроо. Ал бактын имаратынан чыгары менен Жусуповдун айдоочусу жеткирип, ОГПУга шашып келди. Имараттын алдында өзүнүн унаасы токтоп турганын көргөндө гана келген экен деп көңүлү бир аз жайлана түштү. Бирок кабинетине кирер менен комендатуранын кызматкери Турчинский кирип, жагымсыз кабар угузду. Иманбаев номер 3 камерада, деди Турчинский документтерди сунуп жатып. Катуу каршылык көрсөттү. Кызматтык куралын бербей, колундагы бир барак кагазды жеп салууга аракет кылганда, күзөтчүлөр аны куралдын сабы менен башына чаап, токтотууга мажбур болушту. Кагазды араң тартып алдык. Мынакей. Ошондойбу? Головкин таң кала түштү. Анчалык эмне болгон кагаз экен? Турчинский сунган кагазды окуп жатып, Головкиндин каштары өйдө көтөрүлдү. Бул латин арибинде, орус жана кыргыз тилдеринде жазылып, бирок аягына араб ариби менен кол коюлуп, бармак мөөрү басылган тилгат эле. Анда мындай деп жазылыптыр. Мен Сагалы Нарбозов, жашыруун атым Аккуу. 1929 жылы 27 июлда басмачы Аман Бараканов менен анын уулу Нусуке Амановдун Кызыл өңкүргө катылган курал жарагын таап берүү менен көмөк көрсөттүм. Эми ушул тилгаттын негизинде басмачылардан калган казынаны табуу үчүн Жуудар Иманбаев менен гана иштешүүгө макул болдум. Ошондой эле Ленин колхозундагы советтерге каршы аракеттер жана мыйзамсыздыктар тууралуу маалыматтарды Иманбаевке берип турууга жашыруун кызматкер Сексот ОГПУнун секретный сотрудниги катары иштешүүгө келишимге кол койдум. Тилгаттын датасы 1 жыл мурунку күн коюлган. Кол тамгасы, бармак мөөрү баары ордунда. Тилгаттын даана экендигине эч кандай шеги калган жок. Чыга тур, деди ал акылын пештөө үчүн Турчинскийге карап. Энеңди деп сөгүнүп жиберди Головкин ал чыгары менен. Иманбаев, сен накта шайтан экенсиң го. Казына дейби? Бул болочок кайнатасын өзүнө сексот кылып алганбы ошондо? Ушундай кадырлуу абышка бул уят ишке кантип макул болду? Сексот бул эл арасында 1930 жылдардын эң суук, эң ыплас жана эң коркунучтуу сөз эле. Бул жөн гана кызматташуу эмес, бул адамдын өз абийирин ОГПУнун темир сейфине түбөлүккө камап коерун түшүндүргөн маани болчу. Ошол кездеги түшүнүк боюнча сексот болгон адам өз тууганына тыңчы, өз досуна саткын, чыккынчы катары каралчу. Бул маскарачылыктын кара көзү адамдын өзүнө эле эмес, жети атасына, урпактарына чейин жугуп, өчпөс так болуп кала берген. Казына. Бул сөз жөнөкөй эле байлыкты билдирчү эмес. Ал кезде жаңыдан бутуна туруп жаткан совет мамлекети үчүн алтын бул өмүр менен өлүмдүн ортосундагы жалгыз көпүрө болчу. Индустриялашуунун заманында батыштан сатып алына турган ар бир станок, чөйрөнүнө курула турган кант заводунун ар бир кирпичи же Турксит темир жолунда ар бир метри баары таза алтындын баасы менен ченелчү. Эгер чындап эле казына таап берсе, мамлекеттин көзүндө Сагалы кулак эмес, мамлекеттин эң баалуу адамына айланмак. Жуудар сыйлыкка ээ болуп, Головкиндин мансабы жогорулап, Москвага чейин карьерасы өсмөк. Головкин кагазды колуна алып, анын кызматтык даражасына туура келбесе да, жан талаша ОГПУнун подвалына карай жөнөдү. Анын ичинде ачуулануу, таң калуу жана коркунуч аралашып кетип бара жатты. Ал азыр номер 3 камеранын босогосун аттап, өзүнүн пашасынын кара көздөрүн тике карап, чындыкты өз оозунан угууга ашыкты. Урматтуу угарман,
Сиз Гүлнура Жумалиеванын Алча гүлдөгөн түндө чыгармасынын 43 бөлүмү менен тааныштыңыз. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.